Assalamu alaikum, урматтуу жамаат. Атым Эрлан, Каракол шаарынан баарыңарга ысык салам. Жараткан Аллахым иштерибизге береке берсин, туура жолдорун көрсөтпесин, үй бүлөбүздө тынччылык, эл журтубузда ынтымак арашкерлик болсун. Урматтуу жамаат, биз эми бул деле жаңылык болбосо керек. Биз монтип покрышкаларды кесип, уйлардын астына каптап атабыз. Мындай мат болуп калат экен, резиновый. Анан бул түз жатыш үчүн, урматтуу жамаат, ар бир 20 сантиметр сайын балта менен чаап коюш керек экен да, мына мынтип. Ошондо бул жайылып калат экен. 15-20 сантиметр сайын эле чапкылап эле бир 5 сантиметрдей мына. Негизи кортту боол паласа кармайт экен да, баарыныкы элечи. Ушул паласага чейин чаап койсоңор эле туура болчу да экен да. Мына моол паласалар. Ушул жерге чейин чаап салсаңар балта менен. Ушунда канча бир 4-5 сантиметр чаап койсоңор текши жатып калат экен. Анан бул ишке эң жакшысы могу зимний резиналар экен. Летний резиналар монда быдыр эме болуп калат экен. Бул катуураак экен летний резиначы. Зимний резина жумшак болуп түз жатып берет экен. Карасаңар. А могу экөө летний мына байкасаңар өңгүл болуп. Эми бул деле салмагы менен басылат, эчтеке болбойт дейм да. Болгону баягы бир пайдалуу нерсе болсо өзүңөргө куржунуңарга салып алгыла, туугандар. Анан биз бул жерден бирден рейка кеттик таштап койгом. Ушуган эле өдө жактан эле бир шуруповерт кыламбы, эмне кыламчы бекитем го бирден. Assalamu alaikum.